Alhamdulillah, Allah Taala maqtalur. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam, salavattар болсын. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Аллах Таала тавфик берсе, Аллах Тааланын нематы менен, жардам менен иншалла ишеним маселесинен жаңы китеп баштайбыз. Бүгүн иншалла акыйда маселесинде 3-чү китебибиз. Бул 3 негиз. Бул негиз кандай болгон негиз десе, бул негиз Аллахты таануу, пайгамбарын таануу жана исламды таанууда. Бул эң чоң негиздер. Бул 3 негиз деген китеп, жажа калса китептин атынын өзү хадистин негизинде курулган. Бара ибн Азиб радияллаху анху риваят кылган узун хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва айтат: адам кабырында 3 нерседен суралат дейт да. Өзүнүн Раббысынан, жана пайгамбарынан, жана дининен суралат дейт да. Бул китеп жазганда дагы 3 негиз дегенде мына ушул хадиске сүйөнгөн. Жада калса китептин ичиндеги маселенин өзү далилдер менен, жада калса китептин сыртындагы 3 негиз деген дагы ушул хадистин бир эле хадистен алынган. Себеби мусулман дүйнөгө келгенден кийин дүйнөдө өзүн жараткан Раббысын таануу жана өзүнүн динин таануу исламды, жана ошондой эле исламга чакырган өзүнүн пайгамбары болгон пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды таануу бул исламдын эң чоң негиздери болуп эсептелет да. Эми бул китепти алгачкы өткөн имамдар бул китепке алымдар айтышат аябай көңүл бурган дейт да. Эмне себептен? Ушундай исламда чоң негиз болгон себептен ушуга аябай көңүл буруп, жаш балдарына жаттатырып, апаларына, аталарына жана илим ээлери, илим талап кылган балдарга ушул китепти кеңирээк түшүндүрүп берип, ушул нерсеге илим ээлери көбүрөөк көңүл бурган экен. Эмне үчүн? Себеби адам эң биринчи кабырга киргенде мына ушул нерседен суралат экен. 3 суроого туура жооп берген болгон болсо, анын жашоосу иншалла нар жагы жеңил болот экен. Ал эми бисмилла дегенде эле ушул 3 суроонун бирөөнөн жаңылган болгон болсо, анда ошол жерден эле эмне хадисте келгендей урулат да. Ошол жерден баштап же рахаты башталат, же кабырдан азабы башталат да. Ошон үчүн мусулман адам ушул 3 негизге аябай көңүл буруш керек экен. Шейх Абдуразак Хафизахулла айтат: менин атамдын атасы, чоң атам дейт, ошол өлөрүнө жакын калганда ушул 3 негиздин мурун жатташып жүргөн дейт да. Анан 3 негизден аягында тогуттар аябай көп, бирок ошолордун башында бешөө деген нерсе бар да. Ошол чоң атамдын астында отурганда, чоң атам ошол 3 негизди кайталап анан менен сурат дейт. Тогуттарды санап, 4-өөн айтты дагы, 5-чи эсинен чыгып кетти. 5-чиси эмне эле деп сурат дейт. Ошол менин чоң атам дейт, жашы 100 эле дейт. Карагыла, 100 эле дейт. Бала жаш кезден баштап кабырга киргенче мына ушул 3 негиз менен алек болуш керек экен. Же сен Аллах Тааланы туура тааныш керек, Куран менен сүннөттүн негизинде. Же Аллах Таалага исламда, Куранда же пайгамбарыбыз сүннөттө буйруганда Аллага синиш керек. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алып келген жол менен жашашың керек экен. Ошондо сен эмне? Ушул 3 негизге амал кылган болот экенсиң. Ошон үчүн бул 3 негиздин орду аябай чоң. Себеби усул канчалык чоң болгон сыяктуу эле бунун тегерегинде сөз чындыгында аябай көп. Ушул китепти баштаганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Аллах Тааланын аты менен баштаганда. Эмне үчүн? Себеби илим ээлери, ахли сүннөт алымдары эмне гана кылбасын, үйгө кирсе дагы, бир ишти баштаса дагы, бир нерсени кылса дагы, эмнени гана кылбасын,
Алла Тааланын ысы менен башташканда. Себеби Алла Тааланын ысы менен башталган нерсе анда береке болот да. Жана анда жеңил болот. Жана анын аягына чыгуу жеңил болот да. Ошон үчүн жөн гана дүйнө маселесинде бисмилла менен баштабастан, жада калсымы шариат маселесине келгенде өзгөчө Алла Тааланын ысымына аябай терең маани берген да. Ошон үчүн китебин баштаганда эң башында эч кандай сөздү жазбай туруп Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаган. Эмне үчүн? Ошол китепте биринчиден Аллах Тааладан аягына чейин чыгышка жардам сураган. Жана экинчиден ошол китеп берекелүү болуп, элдин арасында, мусулмандын арасында пайда болушун үмүт кылган да. Себеби билесиңер, эмне үчүн бир нерсени баштаганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаган? Өзгөчө могу китепти. Себеби Аллах Тааланын китеби Кур'ан-ы Карим эмнеден башталган? Бисмиллахир-рахманир-рахим башталган да. Жада калса китеп жазганда дагы Кур'ан менен сүннөттүн негизинде чеген да булар, субханаллах. Китеп жазганда дагы Бисмиллахир-рахманир-рахим Кур'ан керчип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесиңер, көптөгөн падышаларга дават кылуу үчүн кат жазып жибергенде эң биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим, мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм деп жазып туруп анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астына даватын айткан. Ошон үчүн Куранга дагы ээрчип, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жазган каттарына дагы ээрчип, мына китебин Бисмиллахир-рахманир-рахим жазган. Ошон үчүн мусулман китеп жаза турган болгон болсо, же болбосо өтө маңыздуу шари диний бир маселе жаза турган болгон болсо, башында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Аллах Тааладан жардам сурап, жана ошол жазылып аткан нерсенин берекелүү болушун, адамдарга пайда болушун Аллахтан үмүт кылып, ошо Аллах Тааланын аты менен жазыш керек экен. Эми бул китепте негизи 3 негиздиги баштабай туруп, ошонун киришмесинде 3 нерсе бар. Биринчи нерсе 4 нерсени билүү важип дейт. Андан кийин дагы 3 нерсе бар. Аны үйрөнүү ар бир мусулман үчүн важип дейт. Анан үчүнчүсү Ибрахим алейхиссаламдын жолу туурасында кабар берет. Бисмиллахир-рахманир-рахимден кийин баштап атат. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail deyт. Аллах Таала сени өз ырайымына алсын. Билгениң бизге 4 маселени үйрөнүү важип болот дейт. Бул жерден сөздүн башында эле эмне менен баштап атат? Ошол илим талап кылган балага Аллах Таала сени өз ырайымына алсын деп ага дуа кылып атат. Ага жакшылык каалап атат. Аллах Тааланын ырайымын каалап атат да. Себеби алымдар айтат, негизи илим ээлери менен карапайым адамдардын ортосунда мына ушундай мамиле болуш керек дейт да. Адамдарга динди үйрөтүп атканда жумшак болуп, аларга Аллах Таала сени өз ырайымына алсын деп туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динди сахабаларга кандай үйрөткөн болгон болсо, дал ошондой жол менен, жумшак жол менен үйрөтүш керек дейт да. Ошон үчүн о баланча билгениң дейт. Бизге 4 нерсени үйрөнүү милдет болду, важип болду дейт. Ошол маселенин биринчиси ал-ула ал-илм дейт. 4 маселенин эң биринчиси билүү да. Эмнени билүү десе, Аллах Тааланы билүү, жана анын пайгамбарын билүү, жана ислам динин мына ушул үчөөүн далилдери менен билүү дейт. Себеби 4 нерсе бар. Ошонун биринчи илим. Эмне үчүн? Себеби бардык нерседен мурун биринчи илим турат экен да. Илимсиз эч кандай ишеним, илимсиз эч кандай амал кылуу мүмкүн эмес ислам дининде. Себеби көптөгөн адамдар бар, илимсиз эле ишенимдерди корголот. Илимсиз эле ибадаттарды корголот да, анан ал ошол акыйданын үстүндө жүргөндө, ошол ибадаттын үстүндө жүргөндө бир күн ага Аллах Таала Куранда мындай деп өзүнүн ишенимине каршы бир аят келсе, өзүнүн кылып аткан ибадатына каршы бир хадис келсе, ошондо бале башталат.
ошол хавасына ээрчийби, же болсо Аллах Таала чакырган Куран менен пайгамбары чакырган сүннөткө кайтабы деген маселе туулат. Ошол учурда көпчүлүк адамдар биринчи өзүнүн акыйдасын, ишенимин же ибадатын илимсиздиктин үстүндө курула турган болгон болсо, кээ бир адамдар сразу бирден таштайт, а кээ бир адамдар Куран менен сүннөттү артка таштайт дагы, ошол мурунку туура эмес ишениминде, ибадатында кете берет. Ошон үчүн исламда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди үйрөткөндө ар бир нерсени эмне менен үйрөткөн? Илим менен, далил менен үйрөткөн да. Ислам дини ушундай экен. Жөн эле ар ким өзү каалагандай акыйданы түзүп алып, ишенимди түзүп алып, өзү каалагандай ибадаттарды чыгарып алып кете берүү исламда мүмкүн эмес. Исламда ар бир нерсе далилдин негизинде, илимдин негизинде болот экен да. Ошон үчүн ушул жерде биринчиси эмне болот? Биринчиси илим дейт. Себеби исламда урматтуу угандар илим аябай жогору турат да. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда Фатир сүрөсүнүн 20-аятында иннама яхшаллаха мин ибадихи ал улама дейт да. Чыныгы Аллахтан корккондор алар илим ээлери, алымдар дейт да. Себеби мына ошол шариат илими кайсыл адамдын жүрөгүндө чыны боло турган болгон болсо, ошол чыны Аллахтан коркот экен да. Дүйнө ээлери, акылдуулар, сулуулар, күчтүүлөр Аллахтан корккондор деген жок. Чыныгы Куран менен сүннөттү мыкты билген илим ээлери мына ошолор чыныгы Аллахтан коркучулар дейт. Башка аятта Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 9-аятында Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазин ла я'ламун дейт. Аларга айтканың, билгендер менен билбегендер тең дейт да. Себеби шариатта жана Аллах Тааланын астында, жана пайгамбардын астында, жана акылдуу адамдардын астында билгендер менен билбегендер тең эмес экен да. Ал эми надандар арасында, сабастар арасында аларга бул илим бир тиим болушу мүмкүн да. Билгени деле, билбегени деле ага тең болушу мүмкүн да. А бирок Аллах Тааланын астында, пайгамбардын астында жана акылдуу мусулмандардын астында билген илим ээлери менен илими төмөндөрдүн айырмасы бар экен да. Бул динибизден да. Ошон үчүн Абу Дарда радhiyallahu anh риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору дейт да. Иннал анбия лам юарису динаран вала дирхаман. Себеби пайгамбарлар эч качан адамдарга алтынды дагы, күмүштү да мурас кылып калтырган эмес дейт да. Эми бай адам өлгөндө билесиңер, мурас калтырат го, бирөө өзүнүн бизнесин калтырат, магазинин калтырат, жана башка жерин калтырат, мурас кылыпчы. Биз. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана башка пайгамбарлар дүйнөдөн өтүп атканда эч качан дүйнө калтырбайт экен да. Себеби алар дүйнө ээлери эмес экен да. Алар эмне? Алар чоң мурас калтырат. Ал мурасы адамды дүйнө ахиретте бактылуу кылатырган чыныгы Аллах Таала кабар берген вахийди илимди калтырат экен да. Пайгамбарлар дейт, эч качан динары жана дирхамды, алтын менен күмүштү мурас кылып калтырбайт дейт. Алар эмнени калтырат? Иннама оррасул илма. Алар калтыра турган нерсе алар илим дейт. Кимде ким ошол илимди өзүнүн жолу менен, акысы менен алып кала турган болгон болсо, анда эмне эң жакшы нерсени алып калды дейт. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн бизге пайгамбарлардын мураскорлору болуш үчүн биз эмне дүйнөнү артынан кубалап, сулуулуктун шахват кубалап биз пайгамбарлардын мураскорлору боло албайт экенбиз. Биз илимди кубаласак, мына ошол илимди канчалык деңгээлде алсак, ошончол деңгээлде, даражада пайгамбарлардын мураскорлору боло алат экенбиз. Ал эми эч бир адам дүйнө кубалап бир пайгамбарлардын мураскорлору боло эмес. Ошон үчүн илимелери чыныгы пайгамбарлардын мураскорлору экен. Бул хадис Абу Давудта келет, 3641 номерде, Тирмизиде келет, 2682 номерде хадисте Шуайб Арнаут Ибн Хиббан жана башка мухаддистер сахih дешкен. Илим ислам дининде орду аябай чоң. Имам Шафи рахмалла айтат, фарыз намазынан кийин эле илимден өткөн жакшы нерсени билбейм дейт.
ошол намаздарды өтөгөндөн кийин эле эң жакшы нерсе бул илим дейт да. Ал эми Абдулла Мубарак айтат, мен пайгамбарлыктан кийин эле илимден жакшыраак нерсени билбейм дейт да. Илим бул пайгамбар болбосо дагы эмне? Пайгамбарлардын мураскалары болот экен. Ошол илим аны дүйнө ахиретте эмне жетелет экен? Аны бактылуулукка жетелет экен. Ошон үчүн урматтуу угандар, илим аябай орду чоң. Илимде негизи бөлүнө шариатты билесиздер, фарды айын болгон илим бар, жана фарды кифая болгон илим бар. Фарды ай деген ар бир мусулманга милдет болгон, аны үйрөнбөсө күнөөкөр болуп Аллахтын астына жазалана турган илим бар да. Ал эми экинчиси фарды кифая. Кээ бир мусулмандар арасынан кээ бир адамдар гана аткара турган. Ал эми баардыгы таштаса, баардыгы күнөөкөр болот. Бирок мусулмандар арасынан кээ бир гана адамдар аткарса, баардык мусулмандардын мойнунан чөт дагы башкалар үчүн эмне? Важип болбойт. Аллах Тааланы тануу, пайгамбарын тануу жана ислам динин тануу кайсы илимден? Фарды айын, ар бир мусулманга милдет болгон илимденби же милдет болбогон илимденби? Десе алымдар айтат, бул фарды айын дейт. Фарды айын, себеби фарыз болгон илим бул эмне? Тавхидти үйрөнүү. Адам дүйнөгө келгенден кийин адам тавхидти үйрөнүү, намазды кандай окуш керек, орозону кандай кармаш керек, зекетин эмнеден бериши керек, ажыны кандай кылышы керек. Бул ар бир мусулман үчүн эмне экен? Милдет, фарыз экен. Кимде ким ушуну үйрөнбөй дүйнөдө өткө турган болгон болсо, ушул үчүн азапталат да. Бул фарз айын. Жана ошонун башында турган нерсе Аллах Тааланы тануу, пайгамбарын тануу жана ислам динин тануу. Ал эми башка кээ бир илимдер бар. Мисалы, талак маселеси, нике маселелери, соода сатык маселелери жана өч алуу маселелери жана башка көп маселелер бар да. Ушулар фарды айын болгон, ар бир адамга милдет болгон илимдерден эмес. Тескеринче эмне? Фарды кифая болгон. Мусулмандардын арасынан илим талап кылуучулар ушу илимди билген болгон болсо, адамдарга баягы сураганда жооп берип, адамдарды туура жолго баштап, өкүмдөрүн көргөзүш үчүн кээ бир адамдар, талабалар үйрөнгөн болгон болсо, алхамдулилла башка мусулмандардын мойнуна күнөө түшөт дагы, башка мусулмандарга важип болбойт да. Аллах Тааланы, пайгамбарын, динин далилдери менен тануу дейт. Далилдери менен дейт. Себеби көптөгөн китептер бар. Субханалла, китептин сыртын карасаң, машалла, алтын менен жалатылган да. Ичин кирсең, кагазы сапсары, аябай сулуу. Сен аны окубай эле мындай эле коюп койгуң келет да. Көптөгөн маселелер бар. Бирок кээде эле бир Аллах Тааланын аяты менен хадис таппасаң, эч кандай далил жок китептер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келгенде пайгамбарыбыз бизди жөн эле мондай ишенгиле, тигиндей ишен деп айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Куранды алып келген бизге. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Аллах Таала вахий берип, сүннөт бар. Мына ошонун негизинде ар бир маселени далил менен үйрөнүш керек туугандар. Себеби далил деген эмне? Көп адамдар далилдин өзү эмне экенин билбегендер бар. Далил дегенди эмне коюп айтат? Далил деген бул Аллах айтты жана пайгамбар айтты. Мен бир күнү бирөө менен сүйлөшүп калдым. Анан сүйлөшүп калып, ушул айткан нерсеңизге далил барбы десем, субханалла, түшүнбөйт экенсиз дейт да. Мен сизге жанатан бери эмнени айтып атам дейт да. Мен сага айткан нерсе далил эмеспи дейт да. Далилдин эмне экенин билбегендер бар. Эгер антип ар ким өзүнүн ою менен динди кура турган болгон болсо, субханалла, дүйнө жүзүндө 6 миллиард адам бар. Аллаху акбар, исламдан биз исламдын жытын да таппай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ислам дини эмне? Бир гана Куран менен сүннөттүн негизинде болуш керек. Эмне коюп айткандай, Аллах айтты, пайгамбар айтты. Шейхул Ислам рахималла айтат: "Мен фарака далила далла сабили." Кимде ким далилден ажыраган болгон болсо, аланда туура жолунан адашыптыр дейт. Карала, кимде ким далилден ажыраган болгон болсо, аланда туура жолунан адашыптыр дейт.
Ошон үчүн сен бирөө менен сүйлөштүңбү, эч кандай далили жокпу? Анда ал эмне? Жолунан адашкан адамда. Сөз буландысында вала далила илля бима жаа бихи расул. Далил деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе дейт. Же Куран, же өзү айткан суннада. Көрсөрбү? Ошон үчүн алымдар айтат. Күллүн юстадаллу ли кавлихи ла бихи дейт да. Ар бир илим ээси, ар бир алымдын сөзүнө далил талап кылынат дейт да. Алымдын сөзү далил боло албайт дейт. Кандай чоң алым болсун, мисалы имам Бухари болсун, имам Ахмад болсун, имам Шафии болсун, имам Малик болсун, Суфьян Саури, жана башка имамдар кимиси гана болбосун. Бир маселени айттыбы, андан жазакаллах хайран, баракаллах фик. Бул нерсени эмненин негизинде айтып атасыз? Аят, хадис. Себеби табииндердин сөзү, жада калса сахабалардын сөзү Куран менен суннага айтылат да. Ошон үчүн Ибн Аббас эмне дейт? Мен силерге Аллах Тааланын элчиси айтты деп айтсам, силер мага Абу Бакыр айтты, Омар айтты деп айтасыңар, Аллах Таала силердин үстүңөн азап түшүрөбү деп корком дейт жакында. Ошон үчүн эмне? Далил деген бул Аллах айтты жана пайгамбар айтты. Аллах айтты жана пайгамбар айтты. Ошон үчүн имам Алик айтат. Ар бир имамдын, алымдын сөзү Куран менен суннага туура келсе алынат, туура келбесе алынбайт. Бир гана могу кабыр ээсинин сөзү эч качан кайтарылбайт, кабыл алынат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына ишара кылып көрсөткөн да. Башка имамдар айтат, күллү тарикын илаллах мастуд дейт да. Аллах Таалага алып бара турган жолдордун бардыгы жабык, бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жол гана ачык дейт да. Ал эми бир ишеним курганда же ибадат курганда даиф хадистер менен же болсо жалган даиф токулма окуялар менен, кыссалар менен же түштөн алынган жалган маалыматтар менен же болсо тажрыйбадан баланча устаздын тажрыйбасы, баланча шейхтин тажрыйбасы, булардын баардыгы мүмкүн эмес шариатта. Мындай нерселер менен дин курбай турмак тугандар. Эмне экен? Даиф хадис менен же токулма хадис менен же ойдон чыгарылган же жалган даиф кыссалар менен же түштөн алынган маалыматтар менен же болбосо баланча шейхтин же баланча алымдын тажрыйбасы менен эч кандай ибадат, ишенимдер курбай турмак тугандар. Эгер ушундай ишенимдер менен, ушундай нерселер менен ишеним кура турган болбосок, ибадат кура турган болбосок, биз анда биринчилерден болуп бидатчы болуп кетебиз да. Бидатчынын эң биринчилерден болобуз да. Ошон үчүн Аллах Тааланы таануу, пайгамбарын таануу жана ислам динин таануу эмне менен болот экен? Далил менен. Жөн эле таанып кете албайт экенбиз да. Ар бир маселени. Шариатта маселелер бар, анан далилдер бар да болду. Маселелер бар, далилдер бар. Маселе алып келдиңби, артынан далил алып келиш керек да. Ал эми сен маселени ортого коесуң дагы, эч кандай далил жок, андай маселе койбош керек ортого. Маселе койдуңбу, сөзсүз далил коюш керек. Биринчи маселе эмне экен? Мына ушундай экен. Аллах Тааланы, пайгамбарын жана ислам динин далилдери менен билүү. Ушул жерде Шейхул Ислам рахимахуллах бир ушундай бир сунуп айткан сөзү бар экен да. Эмне? Ишеним маселелери дейт, адамдын акыйдасы, ишеним маселеси менден да алынбайт, жана менден дагы чоң илим ээлеринен да алынбайт дейт да. Ал бир гана Аллах Тааланын Кураны жана пайгамбарыбыз сүннөтү жана сахабалардын ижма болгон бир нерсеге ижма кылган нерсесинен гана алынат дейт. Менден да алынбайт дейт да. Жана менден чоң имамдардан да алынбайт дейт да. Азыркы учурдагы динди тааныбаган адамдардан алып атпайбы? Канча деген азыр адамдар арасында бидаттар эмес, ширкте тарап кетти урматтуу тугандар. Мисалы, арба колдосун дегенди карапайым адамдар айтып жүргөн жок муну. Арба колдосун дегенди
Bunu деген динди үйрөткөн адамдар айтып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мазарларды талкалаш үчүн Халид ибн Валидти жана Алини жана башка сахабаларын жөнөтүп ошогошкон ишенимдерди куруп аткан болгон болсо, бизде илимди үйрөткөн адамдар, динди үйрөткөн адамдар ошол мазарларга барып, баланча деген мазарларга барып, арбакта колдосо, Аллах Таала да колдосо, анда эмне болганда? Аллах Таала 99% колдойт, арбак 1% колдойт дегенин өзү сени имандан чыгарткан шик да. Аллах да колдойт, арбак да колдойт дегенди 50-50 кылдыңбы сен? Нагыз ширктин өзүн айтып атасың да. Ким айтты эле? Кайсы пайгамбар келип арбактарга чакырды эле? Тескеринче ошолордун жибериштеги максаты ошонун ширктердин бүттүгүн жок кылыш болгон да. Бирөө дават кылып атат, бычакты башка койсо болобу десе, болот дейт да. Бул нерсе мурунку өткөн пайгамбарлардан тажрыйбалар бар дейт да. Адам деген биринчи адамдарга динди үйрөтөрдүн алдында биринчи ошол динди билип алыш керек. Диндин максаттарын билип алыш керек да. Ислам дини өзү эмне? Ислам дини деген пайгамбарлардын жиберүүдөгү максаты негизи ошол ширктердин бардыгын түбөрдү менен жок кылуу болгон да. Аллах Таала Куранда иттабиу ма унзила илайкум мин раббикум дейт. Ва ла таттабиу мин дунихи аулия дейт да. Силер Раббыңар тарабынан түшүрүлгөн Куранга ээрчигиле дейт. Ал эми андан башка олия жана башка нерселерди таап алып, башка нерселерге ээрчигиле дейт. Раббыңар тарабынан түшүрүлгөн Куранга ээрчигиле дейт да. Биз болсо Куранды таштап коюп, башка нерселерге ээрчип атабыз да. Кантип болсо урматтуу туугандар, кантип анан бизге бир жашкылык келет. Эгер арбак колдойт деп аткан болгон болсоң, башыңа бычакты коюп алып, дарбазаңа аттын такасын илип алып, машинанын көзмө чокторду илип алып жүргөн болгон болсоң, сага каяктан Аллах Тааланын жардамы келет? Каяктан сени Аллах Таала рахматын алат? Ширк кылып жүргөн болгон болсоң. Биринчиси эмне экен? Илим экен, илим тууралуу неги сөз көп, чындыгында бирок кыскартып эле коелу. Экинчиси, 4 маселенин экинчиси амал кылуу экен. Сен машалла Аллах Тааланы, пайгамбарын, ислам динин далилдери менен тааныдың, билдиң. Адам илим алгандан кийин ошол илимди эмне максатталат экен? Ошол илимге амал кылуу максатталат экен да. Ал эми кимде ким илим алып, ага амал кылбаса, анын илими ага пайда бербейт экен да. Себеби илим менен амал бири-бирине дайыма эмне ээрчитип жүрөт да. Бири-бирине байланып турат нерсе. Илим алдың, амал кыласың. Азыркы учурда бизде ушундай нерселер тарап кетти. Интернетте чындыгында могу TikTok деген, жана Instagram, жана башка YouTube деген маселеде кыска пайдалар жөнөтүп атат. Бир ошол жерден бир пайда келсе дагы, ошону биз өзүбүз колдонбой эткенбиз да. Илим да болбой эле бирөө сабак берип атат, же пайдасын жөнөтүп атат, келсе сразу субханалла бул баланча досума тиешелүү экен, тигинчи досума тиешелүү экен деп ошолорго жөнөтүп койсуң да. Өзүң амал кылбайсың. Көрдүңбү? Негизи шариатта биринчи билип, өзүңдүн илимди, шариатты үйрөнөсүң эмне үчүн? Өзүңдүн надандыгыңды, сабастыгыңды кетириш үчүн да. Өзүңдүн сабастыгыңды кетирдиңби, ошого амал кыласың. Анан кийин дават качан келет? Дават 3-чү орунда турат да. Биринчи илим аласың, анан ага амал кыласың да. Ошон үчүн кимде ким илим алып туруп ага амал кылбаса, ошол алган илими хадисте келгенде Ал-Курану худжатун лака ау алейка дейт. Куран бул сенин бейишке киришиңе худжат далил болот дейт, же сенин тозокко киришиңе далил болот дейт. Эгер сен Куранды туура түшүнүп, ошо амал кылсаң, иншалла бейишке киришиңе себеп болот. Ал эми Куранды үйрөнүп туруп, ага амал кылбай койсоң, тескеринче ага карама-каршы ишенимдерди, амалдар жасасаң, анда сенин тозокко киришиңе себепкер болот да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, амал сөзсүз керек экен. Биз күндө окуйбуз, Сиратал лазина ан'амта алейхим. Өзүң аларга неамат берген
сахабалардын, солих адамдардын жолунан дейт да, жолуна дейт да. Ошолордун жолунда жүрүштү насип кылгын деп атат да. Өзүң немат берген сахабалардын, солих адамдардын, момундардын жолу менен жүрүштү насип кылгын деп атат да. Анан уланысы эмне дейт? Гайрил магдуб дейт да. Өзүң ачууланган жана адашкандардын жолунан эмес дейт да. Өзүң ачууланган деген кимдер булар? Булар яхуттар да. Себеби яхуттар билип туруп амал болгон да. Ошон үчүн билип туруп амал кылбагандыгы үчүн Аллах Таала аларга ачууланган да. Гайрил магдуб алейхим деген өзүң аларга ачууланган деген маани да. Кимдерге? Яхуттарга. Вала долин деген жана адашкандардын жолун эмес деген бул христиандар да. Яхуттар билип туруп амал кылбай койсо, насаралар билимсиз амал кылып кеткен да. Илимдин негизинде эмес, билимсиз амал кылып кетип, ошонун негизинде адашкан да. Ошон үчүн амалдан биринчи эмне турат? Илим турат экен. Биринчиси эмне дедик биз? Илим дедик. Экинчиси амал кылуу. Ошон үчүн имам Бухари келет келечекте иншалла. Бабул илму каблал каулу вал амал дейт да. Илимдин орду дейт, бул адам амал жасоодон жана сөз сүйлөөдөн биринчи турат дейт да. Илимдин орду экинчи же үчүнчү же төртүнчү эмес экен. Эң биринчи турат экен да. Сен бир нерсени билип алып туруп, анан ишеним курасың, же ошонун негизинде ибадат кылып кетесиң да. Себеби буга далил келет. Фa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li zambika дейт да. Аллах Таала Куранда айтты деп далил келтирет. Аллах Таала Мухаммад, сен Аллах Тааланын жалгыз экенин, андан башка сыйынууга татып зат жок экенин билгениң дагы, жана андан кийин өзүңдүн кылган күнөөң үчүн Аллах Тааладан кечирим сура дейт да. Себеби биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмнени буйруп атат? Билимди буйруп атат да. Анан кийин экинчиси эмнени буйруп атат? Кылган күнөөң үчүн Аллах Тааладан кечирим сура деп, кечиримди качан буйруп атат? Экинчи буйруп атат да. Ошон үчүн дайыма эмне? Илим биринчи турат да. Илимсиз ишенүү, илимсиз амал кылуу, илимсиз сүйлөө бул мүмкүн эмес экен да. Жада калса алымдар айтат, илимсиз кадам таштабы дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биринчи илим, анан кийин амал турат да. Анан кийин амал турат. Эми үчүнчүсү, Аллах Тааланы, пайгамбарын жана ислам динин далили менен үйрөндүк. Үйрөнгөндөн кийин ага экинчиси амал жасадык. Амал жасабасак болбойт экен. Себеби амал жасабаш мүмкүн эмес экен. Эми үчүнчүсү келет, ад-дават илейхи. Сен билген нерсеңе жана өзүң амал жасаган нерсеңе чакырышың керек экен. Исламда ушундай экен да. Машалла, исламды үйрөнүп алып, амал жасап, анан үйдө чалкалап жаткан болбойт экен да. Себеби ислам дини бизге ушундай жол менен келген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү биринчи вахий келди, ошого биринчи өзү амал жасады, анан эмне? Башка бирөөлөр чакырган да. Себеби мусулман адам чакырыш керек экен да. Чакырганда бул чакыруу ар бир адамга эле милдет эмес. Ошол илими бар, илим ээлерине талап кылынган да. Себеби урматтуу туугандар, Аллах Тааланын жолуна чакыруу бул жоопкерчилик. Динге чакыруу, Аллахка чакыруу, Аллах динине чакыруу бул ар ким менен көтөрүлө албайт экен да. Ар кимдин эле колунан келбейт экен. Негизи бул кимдер чакырат? Илим ээси чакырат экен да. Илим ээси чакырат экен. Себеби караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабалды Яманга жөнөткөндө, Йеменге жөнөткөндө карапайым арим жөнөтпөгөн. Муаз ибн Жабал жөнөткөн. Муаз ибн Жабал илим ээси болгон да, сахабалар арасындачы. Ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватка өзүнчө бир илими бар сахабалар жөнөткөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чөлдө төө жайып жүргөн, же кой жайып жүргөн бир арабтарды чакырып алып эле, бар сен бар, Йеменге барып дават кылып келген, же бияка барып дават кылып келдим деп азыркы учурдагыдай жөнөтөрбөгөн. Себеби ал билбесе динди, эмнени дават кылат ал? Ошон үчүн урматтуу туугандар, динге ким чакырат? Илим ээси чакырат. Себеби Аллах Таала Куранда айтып атат: "О Мухаммад, кул", алар айткын дейт да.
Кул хадиги сабили аду илаллахи ала басират дейт да. О Мухаммад, өзүң үммөтүңө айтканың, мен адамдарды Аллаха ала басиратын илимдин үстүндө, далилдин негизинде чакырам дейт. Ала басиратын дейт. Басира деген илимдин үстүндө чакырам дейт да. Жахилдиктен, надандыктан, сабатсыздыктын үстүндө эмес, илимдин үстүндө илим менен чакырам дейт да. Аяттын маанисинде ана оман иттабани, кимде ким мага дал менин жолума, мен кандай чакырсам дал ошондой менин жолума эч турган болсо, ал дагы менде болуп чакырат дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, динди ар ким эле чакыра бербейт. Илим ээси дагы канчалык чоң илим ээси болсун, ошол дагы өзүнүн анык билген нерсесин чакырат экен да. Ошон үчүн канчадан имамдар, Абу Ханифа, имам Мали, имам Шафилер билбеген нерсесин мен билбейм деген да. Жаза калса мен айткан нерсенин баарын эле жаза бербеген. Мен бүгүн бир сөз айтам, эртең кайта ушул сөзүмөн кайтып келишим толук мүмкүн деген да. Эгер менин сөзүм Куран менен Суннага каршы келсе, менин сөзүмдү дуалга ургула деген. Алымдын өзү билбеген нерсесинде шариатта сүйлөөнүн өзү арам да. Алымдын өзү. Ошон үчүн дайым айтам го мен, Абдул Мусин Аббад болбосо Кутуб Ситтадан бир эмес, экинчи жолу берип койду. Ошол киши хафизахулла бир суроолорду суралганда билбесе, Аллах алам, менде бул нерсе эч кандай далил жок, Аллах Таала билчү деп жооп берет да. Себеби алар эртең өзүм дейт да. Себеби адам баласы азыр могу дүйнөдөчү биз мындай жахил болгон себебибизден мына кыйын боло беребиз да. Бирок эртең бул дүйнөдөн жаныбыз чыккандачы дүйнөдөгү эң кор адам болуп калабыз да. Бизге Аллахтан башка жардам берүүчү, пайда берүүчү, азаптан куткаруучу Аллахтан башка эч кимден эч кандай нерсе үмүт кылбай калабыз да. Мели сен апаңбы, атаңбы, эч кимден бир кымындай нерсени үмүт кылбай каласың да. Себеби сага ошол учурда бир гана Аллах Таала жардам берүүнү өзүң билесиң дагы, Аллахтан гана үмүт кыласың да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, дүйнөдө кээ бирлер Куранга көп маани бербей, хадиске көп маани бербей, өзүнчө бир кыйын болуп сүйлөй бериши мүмкүн. Бирок чыныгы адамдардын бардыгы моюнсуна турган нерсе, кабыл ала турган нерсе бул Куран менен сүннөт. Дүйнөдө кабыл алган жокпу Куран менен сүннөттү? Далил кылып ээрчиген жокпу? Өлгөндөн кийин аргасыз ошого моюнсунат да. Көрсөңөр урматтуу туугандар, ошон үчүн эмне динге чакырыш керек. Эми динге негизи туура акыйдага, туура ишенимге, илим эле чакырат. Сабакты ким берет? Сабакты илим элери берет. Фатуаны кимдер берет? Фатуаны илим элери берет. А бирок карапайым сиздер жакшылыкка чакыра аласыздарбы? Десе алымдар айтат, ооба дейт. Сиздер дагы жакшылыкка чакыра аласыздар. Албетте сиздер китепти ачып алып, адамдарга фатуа берип, же илим үйрөтүп кетпейсиздер. Сиздер эмне анык билген нерсеңиздерди, ошол өзүңүздөрдүн окуган анык билген нерсеңиздерди адамдарга үйрөтө бересиздер. Өзүңүздүн балаңызга, келинчеңизге, ата энеңизге, досторуңузга, курдаштарыңыздарга ошолорго үйрөтө бересиздер да. Анык билген нерсени. Бирок жана айтып шейх болуп кетип, же бир өзүнчө фатуа берич болуп кетип, андай жолго барбайсыздар. Көрсөңөр, анык билген нерсени иншалла, мисалы дарат, намазды үйрөтөсүз. Орозону кандай кармаш керекти, Аллах Таалага шерик кошпой сыйынуу, мына ошол анык билген нерселерди сиздер үйрөтүп алат экенсиздер да. Себеби хадисте, Абдулла ибн Амрдан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Баллу анни ва лавая" дейт да. Менден бир аят болсо дагы жеткиргиле дейт да. Эгер сен бир аятты туура түшүнүп, туура жеткире ала турган болгон болсоң, ошол аятты сага жеткирүү милдет экен да. Бир аят болсо да, бирок сен шарт эмне? Ошол аятты туура түшүнүп, туура жеткире алышың керек экен да. Туура алгач өткөн сахабалар, табииндер, табииндер ошол аятты кандай түшүнгөн болгон болсо, сен да дал ошондой түшүнгөн болгон болсоң, дал ошондой жеткиш сага мүмкүн экен да.
Ал эми сен өзүң түшүнбөсөң, же түшүнсөң да бирөөгө жеткире албасаң, анда эмне? Сенин үзүрүң бар. Сага милдет эмес да. Карапайымдарда дават кылат бирок эмне? Анык билим нерсесине. Ал эми жанагындай илимге олтуруп, адамдарга фатуа берүү эмне? Бул илим элерин иштеринен экен. Көрсөңөрбү? Себеби Омар ибн Абдулазиз айтат, илимсиз адам дават кылып адамдарды оңдогонуна караганда бузганы көбүрөөк дейт да. Ошон үчүн азыркы учурда көптөгөн нерселер бузулуп кетти. Эми төртүнчүсү, машалла, илимди үйрөндүк. Экинчиси амал кылыш керек экен. Үчүнчүсү ошол нерсеге чакырыш керек экен. Эми төртүнчүсү келди. Себеби сен машалла дават кылгандан кийин баары эле жазакалла хайран, баракалла фик, как раз сени күтүп турат элем деп сенен кабыл турат эмеспи? Же сенин сөзүң мага аябай түшүнүктүү болду, машалла, ушуга чейин менин көкүрөгүмө, жүрөгүмө сен түшүндүргөндөй эч ким түшүндүрө алган жок эле, баракалла фик деп, же сенин сулуу болгондуң үчүн, же сенин сөзүң чеченирээк болгондугу үчүн, же сенин акчаң көбүрөөк болгондугу үчүн адамдар кабыл бербейт. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүн сөзүндө чечендүүлүгү, келбети сулуулугу, нурдулугу, жумшактуулугу, субханалла, кайсы жанын айтпагын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жеткен эч ким болгон эмес, дават кылуудачы. Ошондой адамды да кезинде адамдар даватын кабыл албай болгон. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кабыл албай, аны мажнун, жинни деп, сахир, сыйкырчы деп, жана башка көз ачык деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушундай нерселер берген болгон болсо, силер жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтара турган болгон болсоңор, сөзсүз түрдө кээде бирөө сөгүшү мүмкүн, бирөө кээде макташы мүмкүн, бирөө кээде сени жактырбашы мүмкүн, бирөө сени кээде эмне уруп коюшу мүмкүн. Сен жалаң эле өзүңдүн балаңа дават кыла бербейсиң, туурабы? Балаң сени аргасы угат. Кээде өзүңөн кичинекейлерге дават кылып каласың, жаштыкка. Кээде өзүңөн чоңураак, кээде жоуш адамдарга дават кылып каласың, кээде кичине ачуулуураак, кичине катуураак сүйлөп койсоң эле өрө турган адамдарга дават кылышы мүмкүн. Ошол учурда кандай гана зыян бербесин, сен сабыр кылышың керек экен. Ким үчүн? Биринчиден дават кылганда, сен жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарганда Алла үчүн. Аз кээ бир адамдар бар, мисалы, жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарганда чындыгында ыхлас чоң роль ойнойт да. Адамдар өздөрүнө дават кылуу кылат да кедечи. Анда эмес. Дават кылганда ыхластуу болуш керек, Алла үчүн болду. Анан кийин эмне? Ошол ыхластын үстүндө кылынган даваттын натыйжасында бир кыйынчылык жеткен болгон болсо, мына ошол учурда сен сөз түрдө сабыр кылышың керек экен. Сабыр кылышың керек экен. Сабайт, сөгүшү мүмкүн, урушу мүмкүн, жакшы сөз айтат, жаман сөз айтат, сабыр кылыш керек экен. Сен сабыр кылбасаң болбойт. Көрсөңөрбү? Урматтуу туугандар, эми ушул 4 нерсени айттык. 4 нерсени айткандан кийин эми бул китеп далилдин үстүндө курулган дедик. Эми ушул 4 нерсеге далил таап кылыш керек да, ошол шектенчи. 4 нерсени айттыңыз, ушул 4 нерсеге эмне далил? Көрсөңөрбү? Десе эми далил алып келет да. Далили дагы бир эле сүрөдө каралы. Китептин өзүнүн аты бир хадисте, жана 4 маселенин өзү дагы бир сүрөдө каралы. Ал Ас сүрөсү да. Ол Аср дейт. Аллах Таала Ас сүрөсүндө Аср деп убакыт менен, жалпы биздин заман бар го, ошол убакыт менен Аллах Таала касам ичип атат. Эми Аллах Таала негизи ошол убакытты жараткан, күндү, айды жана башка нерсенин баарын жаратканда, Аллах Таала ошол жараткан нерселердин каалаган макулугу менен касам иче берет. Ант иче берет да. Себеби ал Аллах Таала. Биз болсо каалаган нерсе менен эле ант албайт экенбиз да. Мисалы, күн менен, ай менен, же болсо тоо менен, же болсо убакыт менен бизге ант ичүү ширк экен. Себеби Абдулла ибн Умар хадисинде пайгамбарыбыз айтат, кимде ким Аллахтан башка бирөөнүн аты менен касам иче турган болгон болсо, ант иче турган болгон болсо, Аллахка ширк кошту же капыр болду дейт да. Ошон үчүн Аллах Таала
каалаган макулу менен касам иче берет да. Бул жерде Аллах Таала асыр дейт. Асыр дегенде кээ бир адамдар айтат, асыр убактысы менен десе, кээ бир адамдар жок, асыр убактысы эмес, жалпы эле убакыт менен дейт да. Жалпы убакыт. Себеби адам баласы үчүн, мусулман үчүн убакыт чоң рөл ойнойт да. Жада калса кээ бир адамдар айткан, сен бул жашоодо убакытсың дейт да. Сенин убакытың келгенде дүйнөгө келдиң дейт, эми сенин убакытың бүткөндө кайта дүйнөдөн кетесиң дейт да. Ошон үчүн ушул убакытты мусулмандар пайдаланып керек экен да. Себеби ушул убакыт көп деген маселени чечет. Ушул кыска убакытта бир адамдар бактылуу болуп кетип аткан болгон болсо, бешке кирип, бир адамдар бакытсыз болуп кетип атат да. Эмне себебинен? Жасаган амал менен. Бир эле минутада бир адам көп деген солих амалдар жасап коет да. Бир эле адам бир минутада көп деген бузукларды, тозок кылып бара турган күнөө ишти жасап коет экен да. Ошон үчүн адам үчүн убакыт аябай чоң роль ойнойт, урматтуу туугандар. Ошон үчүн убакыт аябай маңыздуу болгон себебинен, адам үчүн аябай орду чоң болгон себебинен Аллах Таала эмне? Мына убакыт менен ушул сүрөнүн башында ант ичип, касам ичкен да. Эми бизге бул жер эмес, бизге керек жери кийинки жери. Иннал инсана лафи хуср дейт да. Иннал инсан лафи хуср деген адамдардын бардыгы, жалпы адамдардын бардыгы бактысыздыкта дейт да. Эми андан кийин сипаттайт, кийинки келе турган 4 сипат менен кайсы бир адам сипаттала турган болгон болсо, мына ошол адамдар гана бактылуу дейт. Биякта дүйнө тартып атат, тиякта шахват бар, биякта шубхаттар бар, жана башка көп нерсе. Кыскасы бактысызда жашап атабыз да. Эми ушул бактысызда чыгуу үчүн 4 сипатка ээ болуш керек экен да. Биринчи сипат эмне? Иллаллазин аману дейт да. Аллах Таалага ыйман келтиргендер дейт да. Ал эми Аллахка ыйман келтирбегендер ошол бактысызда кала берди. Жана бактысыздыктан али чыга элек, ошол жака батып калган да. Кимдер чыгат экен ошол бактысыздыктын төрүнөн, чуңкурунан кимдер чыгат экен? Биринчи сифаты иллаллазин аману, ыйман келтирген момундар чыгат экен. Ушул жерде иллаллазин аману дегенде эмнеге далил кылды? Илимге далил кылган да. Эмнеге далил кылды десе, себеби адам ыйман келтирбейт. Ыйман келтирет качан дейт? Билимдин негизинде гана ыйман келтирет дейт да. Адам билип туруп ыйман келтирет. Ошондуктан ушул иллаллазин аману дегенде бир гана ыйман келтиргендер дегенде илимдин ордуна далил кылып келген дейт да. Себеби ыйманды келтиргенде сен каалаган нерсеге ыйман келтирбейсиң да. Бирдекени далил менен билесиң, билгенден кийин анан ыйман келтиресиң да. Ошон үчүн ыйман келтирүү эмнеге далил кылган? Билимге, илимге далил келтирген да. Бул биринчи сифаты. Экинчи сифаты ва милис салихат. Солих амалдарды жасагандар. Экинчи сифат. Адам карасаң керемет Туура тавхид да биринчиси. Иллаллазин аману тавхид, экинчиси амал жасагандар. Үчүнчүсү ватавасау бил хакк, бири-бирин акыйкатка чакыргандар. Бири-бирин акыйкат менен осият кылгандар. Акыйкат менен насаат кылгандар. Ошол жерде бил хакк дегенде Абдулла Аббастан асар келет, бири-бирин тавхидке чакыргандар дейт. Кээ бир алымдар бири-бирин исламга, ислам динине чакыргандар деп айткан да. Бири-бирин тавхидке чакыргандар, бири-бирин акыйкатка, динге чакыргандар да. Барбы? Мына, бул канча сифат бул? Үчүнчүсү, Үчүнчү сифаты жана үчүнчүсүнө далил. Эмнеге далил бул? Чакырууга далил. Эми төртүнчүсү ватавасау бис сабр. Бири-бирин сабырлыкка чакыргандар. Бири-бирин сабырлыкка насаат кылгандар дейт да. Себеби адам билесиңер, илим алгандан кийин, жакшылыкка чакыргандан кийин сөз түрдө ага эмне? Башына жана жогоруда айтылгандай бале келет, жамандык келет. Анан туура пайгамбарлар, алгачкы өткөн сахабалар, табииндер, имамдарга кыйынчылык жеткен сыяктуу ага да кыйынчылык жетет. Ошого сабырлаш керек. Эмне коем эмне кылган? Имам Ахмад түрмөдө камалды,
Ибн Кайым рахимахулла эшеке тетир мингизилип шаарды айландырылган имам Ибн Кайым рахимахулла жана башка көптөгөн имамдар ошол акыйкатты карманып акыйкатка чакыргандыгы үчүн көптөгөн имамдар сыналганда жашоосундачы өздөрүнүн ыймандарына жарашачы. Ошон үчүн кимде ким жакшылыкка чакырып жамааттан кайтара турган болгон болсо ыйманына жараша ал дагы сыналат экен да. Сыналат экен. Ал эми сыналганы бул иншалла үчүн жакшы. Ошол сыналган учурда ал сабыр кылыш керек экен да. Мына урматтуу туугандар, бүгүн кыскача иншалла ушуну алдык. Эми бул аябай негизи көп айта турган маселе, бирок биз кыскача иншалла алдык. Эң негизи ушул 4 маселени үйрөндүк, 4 маселе. Биринчиси Аллах Тааланы пайгамбардын динин далил негизинде билүү. Экинчиси ошол нерсеге билгенден кийин ага амал жасоо. Үчүнчүсү амал жасап эле койбостон ошол билген нерсеге адамдарды чакыруу, жамааттан кайтаруу. Ал эми төртүнчүсү ошол нерсенин үстүндө кыйынчылык бале жеткен болгон болсо ошол нерсеге сабыр кылуу. 4 нерсе. Биз алы 3 нерсеге кире элекпиз. Бул киришмесинде 3 нерсе бар, 3 нерсенин бирин алдык да. Али киришмесинде де 2 нерсе бар, 2 нерсени алып туруп, анан 3 нерсеге киребиз да. Бул аябай мындай керектүү китеп да. Буну чоң апабызга, чоң атабызга, келинчекке, балдарга аябай маңыздуу да. Себеби эртең жаш балдар деле дүйнөдө өтүп кетиши мүмкүн да. Эртең өтүп кетип турган болгон болсо, сен үйрөтүп калган болсоң, ал кабырга барганда сурала турган деңгээлге жетип калган бала болгон болсо, суралса жооп берет. Ал эми жаш балдарга маани бербей, аларга бир көңүл мамиле жасоо мүмкүн эмес. Эртең алар деле дүйнөдө өтүп кетиши мүмкүн да. Сен атасысың, сен жооп бересиң да. Балаң да азапталат, ага үйрөтпөгөн үчүн сен да азапталасың да. Ошон үчүн аларга эмне ушул нерсе үйрөтүш керек. Жана мен башында эмне үчүн айттым? Мурунку өткөн имамдар ушул 3 негизге аябай маани берген да, көңүл бурган да. Себеби ушул 3 негизде канча деген аталарыбыз, апаларыбыз, канча деген профессорлордун, окумуштуулардын, саясатчылардын, жазуучулардын китептерин өлө окушкан, 100 деген, 1000 деген китептерди окушкан, бирок ошол китептердин бири да аларга эмне кабырдын азабынан сактаганга жардам бере алган эмес да. А сен анча китепти эмне аласың? Жөн кичинекей 3 негизден китеп бар экен, матын бар экен, ошону жашынакай жаттатып, же кыргызча матынын ага окутуп, жашынакай өзүңдүн түшүнгөн түшүнүң менен ага түшүндүрүп берип койгон болсоң, Аллаху акбар, чоң нерсени үйрөткөн болосуң да. Чоң нерсени үйрөткөн болосуң. Мүмкүн ошол себебинен иншалла түбөлүк 5ке кирип кетиши мүмкүн да. Туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы кошунасы Якуптун баласы казылып атканда кирип барат го. Кирип барганда ла иля келмесин айткын дегенде атасын караганда атасы ати Абал Касым дейт да. Мухаммадка моюнсуңун айтканын кыл дегенде келме айтат. Пайгамбар чыгып эмне дейт? Алхамдулилла, мен себептен ушуну тозоктон куткарганына дейт. Кыска убакытка кирет дагы, ошол кыска убакытта баягы бала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйруган келмесин айтат дагы, алхамда дүйнөдөн өтүп, тозокко кирейин деп турган жеринен алхамдулилла пайгамбар себепчи болуп 5 кирет да. Аллаху акбар. Кыска убакытта. Кыска убакытта да. Биз маани бербей дүйнө менен жүрө беребиз, биякта туугандар кетип атат да. Аларга көп нерсе үйрөтүп койгонбуз, балдарды кымбат окуу жайларга үйрөтүп атабыз. Орустун тилин үйрөтүп атабыз, англис тилин үйрөтүп атабыз. Бирок 3 негизинен эчтеке билбейт да. 20 000 сом, 30 000 сомдук кымбат американский, французский, итальянский жана башка окуу жайларга киргизип атабыз. Кымбат киргенден баштап компьютер чыкканга чейин. Бирок 3 негизинен эчтеке билбейт балаң. Не пайдасы бар? Эми албетте ал нерсени арам деп айтпайбыз. Кимдин чамасы жеткен болсо окута берсин иншалла. Билим мубах болгон болсо, эң негизи арам нерсе алып барбаса, жана жогоруда айткандай боло берет. Бирок менин айтып аткан нерсем адам эң биринчи важип болгон нерсе эмне? Ал Раббысын жана пайгамбарын жана ислам динин тааныш керек деп турап отурам эмеспи? Ошол нерсени билет да. Дүйнөдөгү илимдердин баарын билбей, бирок ушу 3 нерсени билип, ушуга амал кылып өтө турган болгон болсо, ал дүйнөдөгү эң бактылуу адам да.
бирок дүйнөдө илимдердин баарын билип туруп ушул 3 нерсени билбей өтө турган болгон болсо, ал дүйнө жана ахиретте эң бакытсыз адам да, урматтуу туугандар. Ошон үчүн жаш кары дебей адамдарга ушул нерселерди үйрөтө бериш керек иншалла. Сен ар бир иншалла үйрөткөн, айткан, көргөзгөн жакшы амалдарыңа соопту аласың сөзсүз түрдө. Сен хадисте эмне? Хайрун лака мин хумрун нам дейт да. О Али, сен себептен бир адам туура жолго келе турган болгон болсо, ошол нерсе сен үчүн кызыл төөдөн жакшыраак дейт да. Ал учурда кызыл төө эң кымбат нерсе болгон, азыркы учурда эң кымбат нерсе сен мисал келтир, андан да жакшыраак да ошого берилген соопчу. Ошон үчүн Аллах Таала баарыбызды туура жолго салып, хидаят берип, иншалла ушул отуруска береке берип, мажлиске Аллах Таала баардыгыбыздын билип, билбей калган күнөөбүздү кечирип, Аллах Таала баардыгыбыздын көкүрөгүбүздү ачып, илимге болгон сүйүүбүздү, тавхидке болгон, сүннөткө болгон сүйүүбүздү арттырып, иншалла өзүнө жакын солих кулдарынан болушту насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.